Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр. Борончу шоу программасы менен кайрадан жолугушуп отурабыз. Кудайыма миң мертебе шүгүрчүлүк. Бул жолкусунда мен урматтуу кыргыз элим, орозоңуздар кабыл болсун. Орозо элибизге тынччылык, токчулук, молчулук алып келсин. Орозо ушунчалык пайдалуу, эки дүйнөдө мына адам баласына пайда келтире турган мына ошондой орозо, бул Алланын бизге берген нематы, бизге берген белеги. Мына элестетип көрүңүздөр, Кудай Таала ушул жер жүзүнүн баарын дасторкон кылып жайып, үстүнө түрлүү жер жемиштердин баарын адам баласына коюп койду. Мына ошолордун баарын биз рахаттанып, ар биринен алып, даам татып, ошолор биздин ырыскыбыз экен. Мына ушу Кудайыма миң мертебе шүгүрчүлүк. Ошол ырыскыны кимден келип аткандыгына билишибиз үчүн биз ушундай орозо кармап, ачка болуп, ар бир нерсенин кадырын билишибиз керек. Ачка болгондо ток адам ачка адамдын кадырын билип, ошону түшүнүп, мына ушундай ачка болсо, болуп жүргөн адамдар бар, ошон үчүн менин курсагым ток жүргөн турбайбы? Мына ушул адамдарга биз колгабышыбыз, кылышыбыз керек деген адамдын ой жүгүртүүсүнө бир себеп боло турган, өзүмдүн адамдын күнүгө эртең менен таң аткандан көзүбүзгө көрүнгөн нерсени да тамак ашты жей беребиз. Кечке чейин жок дегенде мына ушул бир айдын ичинде орозодо аш казаныбыз дагы эс алып, ошону менен бирге эң негизгиси ушул ыйык Рамазан айында бири-бирибизге жакшы мамилелер жасап, туура эмес нерселерди жасабастан, ошол нерселерден өзүбүздү тыйып, напсибизди тыйып, ар бирибизге көңүлүбүздү калтырбай турган сөздөрдү айтып, көңүлүбүздү көтөрүп, эгерде таарынтып алган болсок, кечирим сурай турган ыйык Рамазан айыңыздар кут болсун. Борончу шоу программасы кайрадан сиздер менен. Шайыр апалар тобунун көркөм жетекчиси Алдашев Акматбек досума бир кол чагып коюңуздар. Рахмат. Ошондой эле Акмат досумдун жанында отурган шайыр апалардын жетекчиси Сагынбекова Жылдыз эжекебизге дагы бир кол чабуулар. Келгени биздин студия көркүнө көрк кошулуп, тим эле зал толуп, мынандай өзгөчө апаларыбыз башына ак элечек кийип келгенде кыргыздын өзүнүн мүнөзү, маданияты, тарбиясы, мына ушундай биздин өзүбүздүн кыргыз элинин хиджабы бул. Мына кыргыз элине хиджаб кий деп айтыштын деле эмес жок, себеби өзү эле башынан кийип келген. Кийинки кыздарыбыз эле кичине Европага аралашып кеткендигинен эле ошондой болуп атат. Болбосо биздин өзүбүздүн апаларыбыздын кийген өзүнчө сонун кийимдери бар. Мына жүзүн гана ачып калган, жабышып, бүт баарын. Келиндерибиздин өзүнчө, кыз баланын да өзүнчө кие турган, ар биринин курагына ылайыкташып кие турган сонун кийимдер бар. Баягы өзүбүздүн кадырыбызды деле өзүбүз билбей атабыз. Болбосо мына кандай апаларыбыздын кийип келген кийимдери, Акмат досума да рахмат. Мына жакшынакай кыргыздын мүнөзүндөгү костюм-шимди кийип, мындагы оюуну түшүрүп туруп, себеби дегенде бул эми биздин сахнанын дагы өзүнө боло турган урмат сый. Эми келиңиздер, эми бир сыйра рахмат сиздерге, орозоңуздар кабыл болсун. Кош келипсиздер Акмат досум. Рахмат. Кандай, эмне жаңылык, эмне болот атасыздар? Шайыр апаларды кантип топтолуп, кантип топтоп алдыңыз, себеби ар биринин өзүнчө убактылары, ошолор жөнүндө кичине бир аз күлүп айтып бер да. Мына кейбей, билем, сен кыйналасың, бирок кейбей күлүп айт. Чоң рахмат досум, чоң рахмат. Биринчиден жалпы кыргыз элимде ыйык Рамазан айы менен куттуктап кеттик, уруксат этиңиздер. Ошону менен бирге орозо кармагандардын баары орозосу кабыл болсун демекчибиз. Жана ошондой эле мына жакында 9-май келатат, жеңиш күнүнө. Жеңиш күнүңүздөр менен, жеңиш майрамыңыздар менен кош майрамдар кут болсун. Анан борончу досум, ушундай жакшынакай куттуу студияңда отурабыз. Бизди көңүл буруп чакырганыңа чоң рахмат. Жаңылыктар деп калдың эми. Жаңылыктардан кеңешип кетели. Жаңылыктарыбыз мына жакында эле 25 апрелде кыргыз элинин керемет ыйык Ысыкөлдө, керемет Ысыкөлдө 3-чү айлампа, республикалык 3-чү айлампа, шайыр апалардын 3-чү айлампасы болду. Ошол гала концертке барып катышып келдик. 24-25 топтон биздин шайыр апаларыбыз өздөрүнүн таланты менен 3-чү орунга ээ болуп келди досум. Куттуктайбыз. Рахмат. Анан эми
Биринчиле ошо жакшылык сүйүнүчтөн баштап кеттим. Анан түзүлүш боюнча айтып кетсек, апаларыбыз мына 2016 жылдан бери чогуу түзүлгөнбүз. Азыр сөзүңө аралызга кечирип коесуң. Биздин программанын форматында эми баягы анын үстүнө шайыр апалар деп ататалып аткандан кийин мен көрсөттүм борон шоу болуп аткандан биздин барматыбызда ырдап анан күлүп отурганыбызга дагы аябай жакшы. Ыр менен бир баштабайлыбы? Азыр ошондо кечээ күнү ошол утуп келгенде, кайсыл ырды ырдадыңыздар? Биякта сынак болду. Ошол бүт республика боюнча сынак болду. Анан эксперттер калыстар тобу биздин ошо сынактан өткөн ырларыбыздан экөөнү тандап алыптыр. Азыр ошонун кайсысын ырдап бересиздер? Азыр биз ысык ата өзү ысык ата болуп аткандан кийин. Ысык ата болуп аткандан кийин ысык атанын айымдары ысык ата районунан келгенден ысык ата менен баштап берели. Садырбек Жумалиев агабыздын өзү дагы ысык аталык эл артисти маэстро агабыздын ысык ата арашан деген ырды менен баштап берели анда. Келиңиздер анда, урматтуу теле көрүүчүлөр, көңүл буруңуздар. Ар бир жерге туулган жерине ыр бар деп атпайсызбы? Мисалы, нарынга дагы көрсүң, нарыным деп. Мына обонду ырдала турганда туулган жерлер бар да. Бирок обон туура келбей турганда туулган жерлер болуп калат. Мисалы, мен ойлой берем, түп менен тоңго кантип чыгарат болду экен деп. Мисалы, силер ысык ата району деп атпайсыңар, э? Түп менен тоң мына. Караныңдан каглайын түп деп. Токтогол. Тоңго да чыгарганга болбойт экен, бирок биздин раматлык Саалык Арымшаков Досум Үсен тобундагы ошо райондой неме болуп калган экен дагы тоң жөнүндө чыгарбайсыңар, элдин баары эме болот десе, тоң муунга туура келбей атат десе, ойлоп тап деген экен, анан бар чыгармачыл адамдар аны ойлоп таптыр. Жакшынакай куплеттин сонун ырдап келип туруп, анын припевине келгенде 5-6 жигитти тургузуп туруп анан о тоңум дейт экен да. Аты чыгып калат. Ансандай рахмат. Эми сөзүңүздү жана бөлүп койдум, Маттосум.
кандай болуп түзүлгөнүн жана кинолордо кыйындарды ар кай жерден топтоп алат го ошол сыяктуу. ой түзүлгөндө эле бир укмуш болду. Ошо 2016-жылдары телевидениени көрүп калдым да, Кыргызстан боюнча шайыр апалар уюшулуп телевидение тартылып атат, бүт район областтардан бар деп анан карап интернетке да кирсем биздин Ысык Ата районунда жок экен да, аттар жок экен. Бирок анан ошого аябай намыстанып кеттим. Ушул Ысык Атада жашап атсак, ушул жерде жүрсөк, анан кантип биздин шайыр апалар болбосун. Анан кийин Адил Культурага барып, мына үйүнө барып кеңеш салдым. Кеңеш салсам, ал жерде айтып калышты, бар, жок эмес, бар. Бирок азыр тарап кетишти, бир жылдай чогулушкан эле деп. Анан кийин кимдер эле деп сураштырсам, Жылдыз эжени айтып калды. Анан түп эле Жылдыз эженин үйүнө бардым. Машинамды айдап алып үйүнө барсам, эже как раз маданият үйүндө иштеп аткан экен. Маданият үйүнө да жолугуп калдык. Маданият үйү дагы бир кичинекей болгону менен аябай кооз ичи, аябай ичине кирсең жаркырап турат, бүт баары орду менен. Анан ушундай көрүп алып эжеке айттым, эжеке ушундай кичинекей маданият үйүнүн сонун кылып жасалып койгон турбайсыз деп анан экөөбүз кеңешип, анан ошондон түзгөнбүз. Калган эми Жылдыз эжем айтып берсин. Ооба. Биринчиден саламатсыз дагы бир жолу. Анан өзүңүздүн кесибиңиз, азыр бул жерде отурган эжеке апалардын баарына ар биринин ар башкача кесиптери бар. Ооба, ар башка. Аларды кезегинен айтып беребиз. Айтып беребиз. Түзүлгөн боюнча эжекем айтып берсин. Эме сөз кезде мага келип калгандан кийин айткандай, бүгүн ыйык Рамазан күнүнүн биринчи күнү болуп атат. Ошол жалпы кыргыз элимдин Рамазан айы менен куттуктап, орозо кармаган жалпы мусулмандардын орозосу кабыл болсун демекчимин. Рахмат. Айткандай, мынакей Акмат энебиз айтып кеткендей, биздин дагы ошол эне мээриминин кичине болсо да тарыхы бар. Биз ушул 16-жылы түзүлгөнбүз райондо. Анан кийин эң биринчи ушул февралда 16-жылы 2016-жылы. Мен 1916. Ошого жакындап калды. Ошол 2016-жылы 9-февралда түзүлүп, биздин эң биринчи чыгармачылык иш сапарыбыз ошол 2016 жана Үркүндүн 100 жылдыгы болбодубу? Ошого карата Сынташ айыл өкмөтүндө чоң ипподром бар. Как раз Үркүнгө ылайыкташкан. Анан кийин ошол жерде биздин ошол апаларыбыз ошол жерден концерт бердик. Биринчи чыгарма иш сапарыбыз ошол ат майданындагы сахнадан биринчи ырыбыз болду. Андан кийин анан райондун атынан чыгып аткандан кийин 2016-жыл Үркүндүн 100 жылдыгында Сокулукта чоң иш чара өттү. Биз ошол жерге ошол апаларыбыз менен барып 12 күн жүрүп, ошол жанакы Сокулуктун кайсы айылында тартылдык? Күн тууда ошол биз көч баштадык. Биздин апаларыбыз төө жетеледик, ат миндик, жөө ошол көчтү биз баштап, ошол жерде 12 күн ошол жерде дайынданып, биздин ошол 12 күн ошак жүрдүңүз. Ошол 12 жатып. Үйдөгүлөр эмне болду? Үйдөгүлөр эмне болот эми? Үйдөгүлөр чайды үйдө бирөөбүздүн келиндерибиз бар, бирөөбүздүн эми Кудайга таала бизге ушундай талант бергенден кийин бизге дагы түшүнгөн ушу өмүрлүк жарларыбызды бериптир. Бизге эриш аркак болуп, түшүнбөсө деле түшүндүрүп коет. Эми ошол да возраст келип калды деп койбойсузбу? Түшүнөт. Биздин иш сапарыбыз көп болгондон кийин үйдөгүлөр да түшүнүп атат. Ошол 16 жылга 100 жылдыкка дагы барып катышып келдик. Андан кийинки биз дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна бардык. Мынакей ушул шайыр апалар менен 2 жолу көчмөндөр барып, районубуздун атын чыгарып, ошол эмеге Узуста деген иш чара менен барганбыз. Ошондо биз Кыргызстан боюнча 3-орунду алып, районубузга да жакшы байгелүү орундарды алып келдик. Биринчи көчмөнгө барганда дагы боз үйдүн жасалгасы боюнча биринчи эместен алганбыз. Биринчи орунду алып келдик. Анда дагы боз үйдө жасайсыздарбы? Боз үйдүн ичин өзүбүз жасалгаанбыз. Анан эми айткандай арабызда уз апаларыбыз да бар. Ар түрдүү кесиптин ээлери бар. Мынакей набайчыларыбыз бар, врачтарыбыз бар, мугалимдерибиз бар, эсепчилерибиз бар, акын апаларыбыз бар дегендей. Ошол ар түрдүү кесиптин ээлери апаларыбыз.
Келиңиздер анда. Азыр урматтуу телегөрүүчүлөр, аз бир нече секунддук жарнамадан кийин биз тоодогу элденбиз. Биз тоодогу элденбиз деген Кенсебаев агабыздын. ага элечек мынакей Шайыр апаларыбыздын аткаруусунда көңүл бурасыздар. Кесип менен убакытты бириктириш кандай болуп атат? Азыркы мына кесипкөйлөр ар ким өзүнүн кесибинде да иштегендер болушу мүмкүн да. Анан бул чыгармачылык менен бириктиргенде убакыт кандай болуп атат дегендей, кантип жетишип атасыздар? Кеңешкенбиз, апалар менен отуруп кеңешип, убактыларында, булардын убактыларында караш керек да. Анан ошо мисалы үчүн Фардеже өзү врач болуп иштейт, дагы эле иштейт, эмгектенет. Гүлө болсо бул набайчы, нан жабат. Бухгалтер кызыбыз бар, эсепчи, тигүүчүлөр бар, мугалимдер бар арасында. Анан булар менен кеңешип, кайсы күндөргө туура келет убактыңыздар деп. Ошого караштырып, анан кийин жумасына 2 жолу чогулабыз. Экинчи күнү, анан 4-күнү күнү. Саат 2-ге ушу жумуштардан чыккандан келип чогулуп, дайым даярданып турабыз да. Бирок баардыгы эле ушу Кант шаарынан эмес да, 7 айыл өкмөттөн келген апалар бар. Анан эми жаңы түзүлүп баштаганда эми билгин келет да, кандай апалар менен иштешип атам, кай жактан келип атат. Булар эми селкилдеген баягы секелек кыздар эмес, баары неберелүү байлар бар дегенде, үйүндө кожоюндар бар. Анан кийин баардын үйлөрүнө барып келдим. Эң алыс жашаган апаларыбыз 40 чакырымдан келишет да. 40 чакырымдан келип 40 чакырымга кетишет. Өздөрүнүн айлыгы менен, өздөрүнүн жол киресе. Эч кандай башында эле баштаганбыз апалар менен. Демөрчү издебейбиз. Спонсордун кереги жок. Кимде ким мырдай турган болсо, ар ким өзүнүн күчү менен. Анан ушунчалык мен апаларга ыраазы болдум. Ошого макул этип, биз эч кимдин эшигин кыккан жокпуз, эч кимди барып жалдырган жокпуз. Бизге демөрчүлүк кылгыла, тыйын бергиле, биз мынтип доомат кылбаш керек да. Анан булардын балдары, кыздары аябай колдоп, коштоп, азыр 4 форма тиктирди. 4 формадан бөлөк 5-чи формабыз бар. Бул военный кийим. Себеби дайыма 9 майда, 20 февралда мырзалардын жеңиш күнү болуп атпайбы? Ошого карата башка шайыр апалардан өзгөчөлөрүн булар военный формада тиктиришкен. Куда буюрса, мына келе жаткан 9 майга карата апаларыбыз дагы Званиялары барбы? Званиялары бар. Генералдан баштап сержантка чейин. Себеби булардын баары үйүндө генералшылар да. Жашын айтам, бирдейли генерал кылып кое бересиң. Жок. Өзүңө сен аккордеон ойноп атпайсыңбы? Өзүңө ефрейторду. Жок, меники булардын баары генералдар, мен старшинамын. Азыр форманы көрөсүң. Атайын ошо ефрейтор бир эле лычка мындай. Жок, досум, мен армиядагы служба кылган званиям старшина болсо ефрейтор кыла албайсың да. Жок, сен булардын алдында ефрейтор. Булар мага генералша баардыкча. Бирок мен старшинамын да. Баардыкча. Туура. Жакшы. Анан бул кишилерди го
тиги тууган туушкандары байлары балып ушул группаны түзүп ырдагыла деши мүмкүн да. Мен жашоодо сени тамашалайын деп атам. Сенин келинчегиңчи, сенин келинчегиң. Сен урушпайбы мисалычы, эмне эле апаларды чогултуп алып, эмне эле чогултуп эле жүрөсүң, үйдө эмени ким карайт, биягы эмне болду, той эмне болду деп аяш урушушу мүмкүн да, туурабы? Токотер жерин айттың десең дагычы. Ушул жагынан келгенде ошо телеосурдон атайын түшүндүрүп коелу деп атабыз да, аяшка түштө. 30 жылдан бери ушу мен өзүм кесибим музыкантмын да. 18 жашымда маданият үйүнүн директору болуп иштегем досум. Окууну бүтүп барды 18 жашымдан бери. Анан кийин ошо үйлөнгөндө келинчегим экөөбүз сүйлөшүп жүрүп үйлөндүк. Ошондо ал түшүнгөн. Мен музыкант, мен артист, мен ырчымын дегенге ал түшүнүү менен башкача кабыл алган да. Анан ошондон бери мына экөөбүз быйыл 30 жыл болду үйлөнгөнүбүзгө. 30 жылдан бери бир гана колдосун гана көрүп келатам. Кудайга шүгүр, келинчегим күнү түнү дебейин, анан ушул шайрапалар тобун түзөм десем да аябай колдоп, эң туура кыласың, апалардын батасын алган жакшы болот деп өзү коштоп, колдоп, экөөбүз кеңешип туруп анан кийин баштаганбыз да. Мен түшүндүм, аябай түшүндүм. Эгерде шайыр апалар эмес, шайыр кыздар болгондо ал анда башкача болот. Антмек. Ушул жерден мен Акматтын ошол өмүрлүк жолдошу ошол Дүлбар келинибизге абдан ыраазыбыз. Анткени жана тамашалап ушу бизди уюштуруп, баарыбызды жашынакай кылып, көркөм жетекчи болуп бизди Касангада кууруган күндөрү бар. Анан эми ошо Дилбар ошо апаларың менен ырдап жүрөсүң деп өзү жашынакай үйүнө чакырып, баарыбызга жайнаган тасмалын жайып, баарыбызды ошол чайга тамакка чакырып, батабызды алып, баарыбызды көрүп, Дилбар мен ошо аябай ыраазымын да. Ошол келинчегим дайым колдоп келет. Колдоо көрсөтөт да. Эми сиздердин көзүңүзчө колдошу мүмкүн да эми. Түшүнсөңүздөр. Сиздер деле аял затсыздар, туурабы? Күйөөңөр эле топтоп эле аялдар топтоп алып эле жүрсө бир жакта күн түн дебей эле. Ошон үчүн муну набай жасагандар нандан берип туруңуздар. Кийим тиккениңиздер бар экен, кийим тигип, ошентип турсаңыздар кичине мындай аялдын да көңүлү көтөрүлөт да, туурабы? Мен аялдар жөнүндө көп тамаша айтам го. Ошон үчүн мен сиздерге айтайын деп атам да. Просто Акмат досум айткандан уялып жүргөн чыгар. Ошон үчүн тиги муну мына бул нандан апам бербейди, муну жеп кой деп келинчегине апарып, муну сага муну эме кухняда жүрөсүң деп моундай белдемчи эмне эле жанагы эме фартук тигип бериптир деп бирөөсү ошентип, келинчек ооруп калса врач жана барып кичине дары берип, кичине ошентип коюп туруңуздар, сүйүнүп калсын да элечи. Мына апаларыбыздын дагы эми тамаша. Келиңиздер, азыр эми кичине дагы бир шайыр ырдап койбойлу кандай дейсиз? Жакшы болот. Болот. Анан бул жерден айта кетчү нерсе бар, дагы мына Гүле Бешеева деген кызыбыз, шайыр апабыз. Бул экөөбүз жолдошу дагы чыгармачыл адам. Гитарада аябай жакшы ойнойт. 25 жыл мурун экөөбүз таанышып, ошо аты Капар, ошо Капар досум экөөбүз концерт коюп жүргөнбүз. Мен Туз айылында маданият үйүнүн директору болуп иштеп жүргөндө Шерине тобун түзүп 93 жылдары 93 жылда түзгөнбүз. Ошондон бери ошо досум менен да чогуу иштеп жүрдүк эле ырдап. Ошондо келинчеги бу жерде биз шайыр апарда досум өзү алып келип коштоп колдоп турат дагы деле. Ошондо ырдайт эле. Ошол Гүле Бешеева шайыр апабыз жеке номерди ырдап берсин, апалар коштоп колдоп койсун, мен аккордеон ойноп берейин. Не дегендер болот ошондо? Бадикеевдин Кимдерге экен деген чыгармасы.
кыска бирок көп окуяларды сүйлөшүп алсак жакшы. Жакшы болот, жакшы болот. Анан айтып кетпедимби, демирчилерге барган жокпуз, мындай колдоп колода эч кимдин эшигин каккан жокпуз деп. Бирок ошентсек дагы азыр бизге сырттан келе башташты. Жардам берели, таланттар жакшы экен. Анан мына кече көлгө барганда, гала концертке барганда, ушу шайрапалардын арасынан дагы балдары демирчилик кылды да. Муну айтып кетпесек болбойт. Ошо жерде Гүлсара эжебиз отурат. Гүлсара апабыз ошо топтун эң улуусу, эң сулуусу апабыз 70-тен жашы өтүп калды. Анан ушунун уулу Нурдин иним бүт апаларга ыраазычылык билдирип, ошо апамдар менен ушо апалар менен чогуу жүргөн деп өзүнүн жанынан, өзүнүн чөнтөгүнөн 20 000 сом бизге демирчилик кылып, ошо гала концертке жакшы барып келди деп келди. Ушул жигит үчүн бир кол чаап койбойлубу? Кандай дейсиздер? Ушул жерден ыраазычылык айтып кетеличи досум. Уруксат этсеңиз. Анан кийин ошол менен бирге биздин Ысык Ата районунун акими жаңы болду, Байыш Кызыкбаев деп. Ушу акимге кирдик, кирсек эки колун чаап тим эле колдоп, коштоп, зам акими Айша Жекшалиевна аябай биздин район атынан барачат деп, баары бизди узатышып, жол кереге, тамак ашка, бүт ошол жерде жүргөндө бүт бизге акчалай дагы жардам беришти да. Ушунчалык биздин чоңдор аябай колдоп турса, баягы таланттар дагы өрчүй баштайт экен. Силерди угуп отурчу менчи. Мурдакы артисттерибиз бар эле го. Чыныгы дилгирленип, мындай элге кызмат кылабыз деп, ырдайбыз деп ушинтип бардык ишти таштап коюп туруп, чогулуп алып, мындай бир ошондой бир жакшы бир учурду элестетип, мындай кийим кече дагы ошондой дегендейчи. Себеби союз малды төрөлүп калбадыкпы? Аура жакшы экен, союзду көрүп алып. Ошо союз малды төрөлүп, апалар да баары союзду көрүп калган, шенеңке бир тиын десе баары чочулуп атпай, каяктан жомоктойт. Ансанда апалар да өзүнүн күчү менен, өзүнүн деми менен, анан кийин комсомол пионер деген девиз бар эмес эле. Ошондой кылып биздин акимибиз да колдоп, зам акимдер колдоп, анан Адил культурадан бери бүт ошо Салтанат Азизовна өзү кошо колдоп, биз кетип атсак машинабызга салып, баталарын берип. Мындай кылса болбойбу? Өкмөттөрдө мушунча болуп калды, биз телевизордон деле кайрылып, урматтуу ошолор Ысык Ата районунун тиги жетекчилери, шайрапалардын группасы сыртка чыгып, чет мамлекетке чыгып келип ырдаганга ылайыкташкан шарты бар. Фольклор. Ушундай кийим менен колуңуздардан келген болсо, эмне үчүн ушул Ысык Ата жалпы эми Кыргызстандын атынан чыгып атат, Кыргызстан да эле чыгат. Бирок ошо Ысык Атанын атынан өзүңүздөр балким ушундай шартыңыздар болсо колдоп, башка чет мамлекеттерге барып, мына ушундай жакшынакай ырдап келгенге шарт түзүп берсеңиздер, биз андан да кубанып, кийин дагы кайра конокко чакырып алып, айткан күн дагы келип калар. Орозо учурунда ниет кылып коелу досум, Эң туура, рахмат. Ошентип чет мамлекеттердин көп жерлерине барып, кыргыздын колоритин, кыргыздын мүнөзүн, кыргыздын маданиятын, кыргыздын каада салтын, үрп адатын, кийимин, апаларыбыздын монда жаркылдап турган жүзүн көрсөтүп, Акмат досум. Ошондой күндө Алла насип болсун. Дагы бир жолу ишиңиздерге ийгилик, бир ушундай ийгилигиңиздерге каалаштыралы өзүңүздөргө. Биз көбүрөөк ырдап алалы деп аракет кылбадык беле. Кел эми дагы бир ырды ырдасак. Анан ыр тандоодон дагы ортого салабыз. Тиги ырдайлы, бул ырдайлы. Анан кийин кеңешебиз, анан жакшы чыккандырлар талашып кетебиз. Анан ортодон ынтымакташтыруудан кийин ырдайбыз. Эми апалардын жашына ылайыктап, картайтпайт менин заманам деген чыгарманы аткарып берели. Jadıraq çayna
урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде жакында тарых маданий кербени деген мына ушундай ынтымак дагы кербен болуп өттү. Талас областынын чыккан көзөтүп кеткен бир туугандардан казалап, тирүүлөрдү баркта урматтап сыйлай турган ынтымак кербени Талас областы Чүй областына өткөрүп берди эле. Мына бүгүн өзүңүздөр күбө болуп турасыздар. Мына ушул шайыр апаларыбыз, мына баары ушул Сары Өзөн Чүйдөн, жетекчибиз Акмат болсо Сары Өзөн Өзгөндөн. Жигит өзү Өзгөндөн болсо да Чүйдө жашап, кийин Ош областына, мына азыр Сары Өзөн Чүй Ош областына өткөрүп берди эстафетаны. Ал эми Ош областына кезе келгенде Акмат досум кайта өзүнүн жердештери менен дагы ошол тарых маданий кербенине чыгып бересиз. Чыгабыз, Кудай буйрса сөз. Бирок кече күнгү мына ошол Сары Өзөн Чүйдөн чыккан таланттуулардын арасынан мына шайыр апаларыбыз да чыгып өздөрүнүн өнөрлөрүн тартуулады. Биз атайын студияга келгенде мына ошол тарых таза адамдардан куралат деген мына ушундай медал жасаганбыз. Ушул тарых таза адамдардан куралат, ушундай таза адамдарыбыз бар, энелерибиз бар, чыгармачыл адамдарыбыз бар деп ушул медалдарды тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Баракелде. Азаматсың. Биринчи эми мусулманчылыкта эркектен алдыга коет эмеспиз. Ошо үчүн мүмкүн болсо уруксат берсеңиздер. Мен ушул Акмат досумдан тагып коеюн дагы, анан кийин анан апаларыбызга берип өтүп коесуң кичине. Эме өзү аккордеону биякта турбайм мен. Да дейт тургула деп айтайын деп атпайм. Ана тарых таза адамдардан куралат. Эми мына досум, бул мындай кийин эме алдын ала эле кийин эме Ош областына тапшырылбады. Ошону алдын ала тапшырып бердик да. Жакшы. Чоң рахмат. Рахмат досум. Мынакей бул немеси коробкасы досум. Муну ошол аяшка керек тиет бул. Рахмат. Ошондой эле жетекчи эжекебизге дагы мына ордени да көп экен. Эжекебиз мейли отуруп тура бериңиз мына, мен ушул жерден эле тагып коем мындай кылып туруп. Баракелде. Кут болсун. Кол чаап. Эми Акмат досум кел. Экөө эле эми жалпы эле мындай тага коелу да. Анан мындай бир өтүнүч бар. Азыр мындан кийин мына 9-май улуу ата мекендик согуш аталарыбызга арнап туруп өзүң айтып кеттиң, жана военный кийим менен ырдап беребиз депчи. Мына ошол военный кийимдерди кийип ырдаганда азыр ушул ордендерди тагынып чыгышса, азыр колдоруна тапшырып коелу экөөлөп, кандай десе, анда келиңиздер. Калганыңыздар кол чаап туруңуздар дагы, биз мына ушул четинен тапшырып коелу. Мына бул сиздерге кабыл алып коесуздар. Акмат досум кел. Келиңиздер. Кут болсун. Кут болсун. Кана. Кут болсун. Келиңиздер. Апаларды жетектеп жүргөндөн кийин бир апалар жөнүндө ыр болсо керек да. Ооба, апалар үчүн ырдалып жүрөбүз. Апалар жөнүндө бир ырдап берейин. Анда апалар жөнүндө бир чыгарманы. Элге таанымал эстрада ырчысы, обончу аткаруучу Мирлан Алыкулов деген инибиз бар эмеспи? Ошо Мирлан Алыкулов инибиздин өзүнүн автордук чыгармасы бар экен, "Энекем менин байлыгым" деген. Сағыныш көлін кечемин, талықпай барын жеңемин, мүрөктүн суусун таба алсам, апакем сизге беремин, энекем сизге беремин. Энекем менин байлыгым, кечпеңиз суусун айыгынын, алып берем сизге ак жолу. Koluma tiyse aylığım, koluma tiyse aylığım. Apakem benim baylığım, geç beni susun aygının. Al param sizge ak jolu, koluma tiyse aylığım, koluma tiyse aylığım.
Ömürdün gülü sol bolsun, Kudayım özü koldosun. Başkaları kapa olsa da hapa kem kapa olmasın. Yine kem kapa olmasın. Yine kem benim baylığım, geçpeni susun aygının. Al param sizge akjoluk, koluma tiyse aylığım, koluma tiyse aylığım. Hapa kem benim baylığım, geçpeni susun aygının. Al terem sizge akjoluk, koluma tiyse aylığım, koluma tiyse aylığım. Yemgegin bilem henemdin, henemdi sıylap kelemin. Ak sütün aktaş kıyın go, uşulur sizge belegim, uşulur sizge belegim. Yenekem benim baylığım, geçpeni susun aygının. Al param sizge akjoluk, koluma tiyse aylığım, koluma tiyse aylığım. Hapa kem benim baylığım, geçpeni susun aygının. Al terem sizge akjoluk, koluma tiyse aylığım, koluma tiyse aylığım. Hapa kem benim baylığım, yine kem benim baylığım. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег крутой, на высокий берег крутой. Урматтуу бир туугандар, урматтуу аталарыбыз, мына майрамыңыздар кут болсун. Биз сиздерге дайыма таазим кылабыз. Мына көз өтүп кеткендерге Куран окуйбуз, көзү тирүүлөргө урмат, сый көрсөтөбүз. Мына бүгүн шайыр апалар тобу сиздердин майрамыңыздарга өздөрүнүн жакшынакай болуп атайын даярданып формаларды тигишип, мынакей жана апа болуп бир төрдө отурган бир салттуу жакшынакай бир мээримдүү энелердин образын жаратып аткан болсо, азыр башыбызга иш түшө турган болсо деп мындай жакшынакай болуп баягы аталарыбыздын майрамына ылайыкташып кийинип кайра апалардай болбой жап-жаш кыздардай болуп, мына кыйынчылыкка биз дагы дайыма даярбыз деп сиздер үчүн жакшынакай чыгармаларын тартуулады. Бүгүнкү көрсөтүү мен ойлойм абдан өзгөчө болду. Сиздерге дагы рахмат, элибизде тынччылык, токчулук болсун, орозобуз кабыл болсун. Кудай Таала береке берсин. Борончу шоу программасы ушуну менен ушундай турушубуз менен бир жакшынакай кылып туруп жыйынтыктайбыз. Төмөндөгү телефон сиздер үчүн, мына ушул телефонду алып керектүү болсо, ушул шайыр апалар керек боло турган болсо, жетекчиси мына Ахмат жигиттин телефону менде бар. Мага кайрылыңыздар, телефон чалыңыздар, сиздердин жакшылыгыңыздарга барып кызмат кылып, сиздердин жакшылыгыңыздар менен ортоктош боло турган алтындай болгон эжек апаларыбызга өмүрден соолук, ишиңиздерге дагы бир жолу ийгилик. Рамазан айы элибизге кут болсун. Эмки жолугушунга чейин саламатталыңыздар.